Кыргызстанда ден соолук маселесине келгенде акыркы жылдары ар кандай оорулардын саны көбөйүп бараткандыгы көйгөйгө айланып келет. Көп жылдар бою ооруканаларда жүрүп, же толук сакайып кете албай, илешкен илдеттен айыгып кетүүнүн айласын издеп, кыйналган жарандар көп эле кездешүүдө. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө өзүбүздүн эле Кыргызстанда өскөн дарылык касиети бар баалуу чөптөр менен дарылай билүүнүн сырын таап өздөштүрүп, ага кайрылган канчалаган жарандарга жакындан жардам берип жаткан Мелис Мисамбаев менен кеңири баарлашкан элек. Кыргызстанда эң эле биринчи каттуу оору бул өзүнө эч качан өзүнө көңүл бурбаган оору бул ич каткан оору. Бардыгы эле ичи катып эле кыйналып жүрөт. Бунун причинасы эмне десек, көп кыймылдагыбыз келбей калган. Күчтүү тамактар жеп алабыз. Анан ич каткан ал жөнөкөй эле проблема болуп калган да. Бул эң чоң маселе. Бүт эле дүйнөдө бул эң чоң маселе да. Ошого көңүл бурбайт. Эти бере албай жүрө беришет, э? Анан кийин анан башка орун эле карап жүрө берет да. Эмнеге боорум ооруйт, эмнеге мен бээрим ооруйт, тигил ооруйт деп ошо ооруну биринчи караш керек болот да. Мисалы, бардыгы эле келет, мен моунда ооруп атам дейт. Анализиңерди алып келгилечи десем, бизде анализ Кыргызстанда бул ич каткан проблеманы карабайтпы же буга көңүл бурбайбы, жировой гепатоз деп эле коет экен. Менде жировой гепатозум бар дейт. Макул, силер колоноскопия кылдыңарбы дегенде вообще таң калып калып атышат да. Кишечникти өзүнчө текшериш керек, кайсы курттар бар, кандай бар, эмне кылат деген ал маселени кылбайт экен да. Ал анализ оорураак ал ичте. Чуть ли наркоз менен кылыш керек ал ичте. Аны карабай эле башка жагында эле ооруду деп айта берет да, ушундайчы анализ. Мага бардыгы алып келет анализин. Боорунда тиги өтүндө, анан тиги бул дейт, ич каткан кишечниктин анализи жок. Жөнөкөй эле суроо бергенде эле болду, анализиңер почти мага кереги жок деп коет да. Биринчи ошону маселени чечейли. Проблема турбайбы ошол, э? Бул чоң проблема Кыргызстанда. Канча киши ооруган киши келсе, 90% деле адашпайм да. Же ичи катат, же ичи өтөт. Ошо проблема бар. Ошону чече албайт. Демек, бул эмнеден тамакты туура эмес сиңирүү, туура эмес ичүү дегенди билдиреби? Ооба, тамактан туура эмес ичип, туура эмес пайдаланган эч кандай физический нагрузка, кыймылдоо жок. Көбүнчө бир орунга отуруп иштеп атпайбы көпчүлүк адамдар, э? 90% швея. Бухгалтер дедим. Бул чоң проблема. Аны көңүл бурбайт биздечи. Ушуга катуу көңүл буруш керек болот. Анан кийин жалкоолонуп, жөнөкөй эле чөп, жанагы ичти бошотуп ийген чөптү ичип эле, мен болду деп эле кайра эле бул эме пайда болуп атканын түшүнбөйт да аларчы. Жок, менки жакшы эле 3 күндө бир барам же 5 күндө бир барам дегенде мен вообще таң калып калдым. Тамакты 5 күндө бир ичесиңер десем, жок дейт. Ошондой эле 3 мал, 4 мал ичебиз дейт. Ушул основной маселе Кыргызстанда. Демек, ошондон башка органдарга таасир берип калган пайда болот да. Элестетип эле айтам. Мен деген литературада бардык эле жерде жазылып турат. Основной канга тамакты берген кишечник деп турат. Основной канга тамакты берген поджелудочная железа деп турат. Ал жакы иштеп айтса, анда значит уулар кетип атат да, кан тамырларга. Организм уланып, ошо оорулар пайда болот. Анан кичине суук тийгизип алса, биринчи эле мастопатия башталат. Женский оорулар башталат. И мужской оорулар, простаталар башталат. Ошого көп көңүл бурбайт. Анан барып эле докторго барып эле сразу эле капель салып эле тиги оорун айыктырдым дегенден кийин баары бир ич каткан маселени чече албай калышат экен. Кайра эле пайда болуп берет. Ушуну эметкен үчүн адам баласы көбүрөөк кыймылдаганды үйрөнүш керек. Бардыгы эле кезде мен айтам, если 1 километр баспайсаңар, мага көргөзбөсөңөр, анда мен даже айыктырганга да күчүм жетпейт депчи. Ооргошун мисаланы снимать этет. Күнүгө эле ооргош иче албайт, өзү ооргошуну көп болсо бир 3 ай, 2 ай ичет, анан кийин эз алып ичет. Ушул маселени чечиш керек деп көп эмете беребиз. Алга биздин продукцияларыбыз бар. Алга жардам берет, ал эмени ич каткан маселени чечет. Но өзү адам баласы жардам бербесе, кайталана берет ал. 1 айдан кийин деле, 2 айдан кийин деле барып кайталана берет.
Сиздердин продукциялар кайсы ооруга жардам бере турган канча түрлүү продукция бар? 5-6 эле түр продукцияны чыгаргам, ошону катуу бир 10-15 жылдан бери изилдегеним. Анын эмеси жок да. Бардык эле нерсеге жардам берет да. Ичкенден зависит этет. Өзүн тамчылатып, өзүнүн режеси менен ичкенден эле зависит этет. Жаш балдарга деле берсе болот. Чоң кишилерге деле, улгайлуу кишилерге деле берсе болот. Бир убакта билем ошо алтын тамырды чыгарып бергенден кийин ковидтин астынан эле бир айыл жөн эле ооруп аткандан ушуну иччи деп берип койсом, ошол айыл эмес 3 айыл катталып баштаган да. Ушинтип элдерге билинип анан эметип калган да. Иммунитетти катуу көтөрөт да бул биринчи очередь. Бизде дүйнөдө алтын тамырды пайдаланбагыла деп көп айтат, но алтын тамыр эң жакшы нерсе неметкен иммунитетти көтөргөн жакшы нерсе да бул. Кыргызча ооруну бөлгөндө ысыкка кирип кетет. Бизде кыргыздар илгери ата-бабадан калган ысык суук менен бөлүнчү. Ысык суук менен теңдеп, ысык суукту теңдеп эле айыктырып койчу. Ошентип эле айыктырып койчу да. Бирок азыркы заманда ысык суукта жардам берип багылып атат. Аны бартып ошого эле бөлүштүрүп киргизсем, ал да жардам берип багылып атат. Кыжалатчылык оору катуу болуп атат. Саноо оору катуу болуп атат. Барган басканы бүт туруп саноо болуп, бүт эле нерсе проблема болуп, значит, нерв оору катуу болуп атат. Адамдын психологиясы кадимкидей бузулуп, ошондой эметкенден кийин өзгөртүүсү башка жок болуп, вечный кыжалат болгон. Ошол үчүн баардык эле келген биринчи кыжалатыңарды жок кылгыла дейт ошол үчүн. Бунун баардыгын текшерип, нормага алып келген баары ошо. Основной продукция бүт нерсеге берип атканым ошо. А бул алтын тамыр, тиги Номикс, Валиголофалар жардамчылары. Кес-кесте эз алып атканда аны берип туруш керек да. Жолдо ушундай да. Канча жыл болду сизге ушул иш менен иштеп? Мен өзүм мынтип эле барат эле кишилерге мону ичер эле, муну кылгыла деп берип коюп эметип эле жүрчүмүн. Анан өзү дарчөктөр менен иштеп эле жүрөлүм да кылчым. Анан но ковидтен кийин катуу кириштим булгачы. Андан кийин мени элдер таанып, анан силерде болуп, мондай YouTube каналдар, ар бир өзүнчө эмелер, журналисттер келип анан мени уже чыгарып баштаганда мен уже катуу киришип атам азырчы. Так көп кишилер булардан эметен өзүнүн колунан өчкөн да мындай. Сизге эми кайсы тараптан келип атышат? Эмне оорусун айтып келгендер көп болуп атат? Основной биринчи эле бизде ооругушун эле рак деп киришет да бардыгычы. Рак оору, ушу рак ооруга жардам береби депчи. Туура эле жардам берет. Но акырында келип атышпайбы булачы. Уже эч нерсе калбагалы, уже эч кандай нерсеси кестирип, бүт нерсени эметкенден кийин кеч келип атат. Бул 4-чү стадия. 4-чү стадия деген бул уже только поддержка организма, кимге кандай жардам берет. Башында келгендер бар результат, мисалы мастопатия 2 айда эле айып кетип атат. Биопсия кылдыргандар 6 айда айып кетип атат. Бул оору менен жакшы практикадан өткөн инсульт жакшы айыгат, өзүнүн жолу менен ичсе. Но цирроз печени мурда деле мен айыктырып койчумун, но азыр документальный анализ менен чыккандар бар болчу. Цирроз печени, мондай вирус Б канчага чейин түшүп кеткен. Дагы бир реже дагы менден алып ичип аткан болчу. Анализ тапшырды. Где-то мына жума уже результатын айтат өзүчүн. Кандай болду экен. Мен билип эле турам, алар айтканча мага анализ керек деп. Сиздер эми жанагы ошо доктордун дагы аныктамасын карап, ошого жараша дагы көрсөтмө бересизби? Сөзсүз. Ооба. Себеби энди кайсы уколдорду алып атат. Кайсыга бул оорушун каршы, кандайын ичсе болот, кандайын ичпесе болбойт деген ал маселени көп эле карагансың да. Мисалы, жүрөк ооруларга кардиомагнит болсо буну токтоткула дейсиң. Силер ошону ичпей коюп канча күн жүрө аласыңар деген суроолор бар. Давление высокий. Вообще алардын бардыгы күчтүү дарилер менен көнүп калган, но ошону кайнатма оорушун 1 ай 2 айда өзүнө алып келет. Жүрөк ооруна өтүп кетпесе. Но инфаркттарга даже мен айтышым боюнча вообще оорушун ичем деп ойлобогула деп айтам. Себебинде алар уже
жүректің ноорузун, жүректің қан тамыры соғып аткан бузуп алышкан. Клапандар иштеп А жана ашказан жарасы, ашказан рага дегендер кайсы болот? Uyku bezi дегендер бар. Uyku bezi менен моордо шишик болуп эметип атса, оорураак и даже күчү жетпейт. Себебинде эң эле основной орган барыбыр uyku bezi. Эгерде шишик болуп калса анда деле жардам бере алат. Рак кишечникте айыкса болот. Рак ашказан айыкса болот, только последний стадия эмес, эч нерсе калбай калган. Экинчи, үчүнчү стадия. Полиптерди айыктырса болот. Булар видеодо деле бар, мен уже айыккан, уже жыргап жүргөндөрчү. Ооба, жогоруда сөз болгондой, уу коргошунду колдонуу менен байырдан эле ата-бабаларыбыз өтө оор абалдагы айыкпайт деген бейтаптарды сакайтып келишкен. Дагы бир жагы аны бардык эле адамдар эмес, билген адам гана өзүнүн эрежеси менен туура сунуштап, көзөмөлгө алып, көрсөтмө бергенде гана колдонуу зарылдыгы бар. Ушундай шартта жардам алып, сакайып кеткен айрым жарандардын оюн уксак. Негизи мен 21-жылдын сентябрында, август айында шишип баштагам да. Шишип баштагансың, а? Шишип баштап, кийин шишип тарып кетпей койгондон больницага кайрылгам. Поликлиникага барсам, диагноз коюшту, мен сырыс печень, гепатит Б, Д деген. Ног анализ, мына анализ, мына капаңда келип алып келип көргөзгөн, мына. Так, ошондо 22/10/21 деп турат да. А мынерде 47.600 деп турат да. Буну ошондо ноябрь, октябрь айында тапшырган экенсиң да? Октябрь айында тапшыргам. Кийин больницадан чыккандан кийин бир айдан кайрылышып кеттим. Кайрылышып кеттим. Уже шалдырап жатып калдым да. Эч нерсе кылгым келбейт, тургум да келбейт. Анан кийин кайра да бардым больницага. Барсам, дарылар жазып берип койду, сен пока 3 ай өтсүн, анан кийин кел деп. 3 ай өтсүн, анан кийин кел деп, Анан уже февралда бардым кайра. 22-жылдын февраль айында бардым. Ансында көбүрөөк жаттым, бирок мага ушундай күчтүү дарылар сайган экен, кээ бир тамырлар көтөрө албай жарылып кетти да, көзүм ичиндеги тамырлар. Көзүң ичинде тамыр. Кызарып, ага көрүнбөй калды да. 20 күндөй болду ошол. Жүрдү кызарып. Кийин анан врачтар айтты, биздин уже алыбыз жетпей калды. Только пресипте эле жардам бербесе, кечеги. Андай эч ким жардам бере албайт деп калышты да. Эми анан апам интернеттерди эметип карап жүрүп анан кийин ошол жерден ар кандай дарыгерлерди карап, бирок комментарийлерди карап атты да. Бүт эле негативдер, жакшы сөздөр жазып атты. Анан кийин бир маалда ошол жерде Мелис Мейсенбаев деген сиздин аттыңыз жүрүптүр. Комментарийге кирдик. Кирсек, тегеле эме жок да. Жаман сөз жок. Жаман сөз жок да. Бүт эле мен жакшы болуп кеткенмин. Мен ушундай оору менен барганмын деген. Анан сразу эле эмеге жөнөп, ал Дордой мечиттин жанында экен деп ушул жака келдик. Келсек, как раз бар экенсиз. Анда да сизди көргөнүбүз да, көзүм кызарып, кандай. Ошо көргөм сразу, көзүң кызарып турган го. Келгенде мен деле анча маани берген жокмун дарыларгачы. Эми апам байкуш ушундай аракет кылып атса, мен сөзүн жери алып турбайын деп. Бир жума эметип жүрдү. Өзү дари берип жүрдү, много дарилер в основном. Ушул дарылар өзү берип жүрдү, анан кийин мен ордуман турганда онтоп, кыйналып, резко түз боло алчу эмесмин да. Анан какой-то бир жума ичкенден кийин ордуман шак эле туруп кеттим да, көргө элечи. Угургоштун биринчисин сразу эле бердим эле мен, таблицасы менен. Ооба, таблицасы менен бергенсиз. Ооба. Анан боли головы. Ооба. Золотой напиток, ушуларды наружный. Анан барсам, негизи өзүм да таң калдым да. Мен чын эле жакшы болуп баратам. Анан кайра апам коюп турмун, мен өзүм эле даярдап ичем да. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр. Өзүң эле ичип атасың, а? Даярдап ичем. Ошондо бир-эки анализ жакшы болгондон кийин апаңа да айткам, анализ тапшыр деп, ошондо мына числосу боюнча канча болуп атат?
17.05 deyт да, 22 май айында тапшырдың да Май кече. айда тапшырдым. Вирус канча көргөзүп атат? 700. 726 вирус да. Уже канча эсе. Канча эсе 47.000ден 47.600ден 720 ошончага чейин болуп атат да. Шундан ушундай азыр эми үй-бүлөбүз боюнча сүйүнүп отурабыз. Кудайга шүгүр ушу Абылай табам негизге жолуктурган экен деп сизге. Азыр сен кандай келип атасың? Чайны ичип атасың, кайнатмасын. Чай неметип деп. Кичине бир сыйра тазаланып эметип турайын деп, туурабы? Өзүң деле айткан, кичине келип чайны эметип ичип койгула депчи. Мына урматтуу жамаат, бизде лично өзү бала жигит келтирип, өзү атайын келтирип, монтип чайын эметип ичейин деп, анан Мелис аке ушу видеоңузга көргөзөйүн, элдер көрсүн деп атат. Мына урматтуу жамаат, бул БД деген оору угур кошунга бул мындай эле нерсе экен, айыктырса боло турган нерсе. Силер көрүп атканыңарга рахмат. Өзүңөрдүн айтып турган сөздөрүңдү айтып койсоңор болот. Анан бир сөз кошуп кетейин да. Кошуп кетесиң? Мисалы, могу медицинада жөн уктатып коет экен. Уктатып коет экен. Анан жок кыла албайт экен. Бул дүйнө жүзү боюнча медицинада ошондой экен. Анан кечээне мен анализ тапшырып атканда врач көп карап отурду да. Экөөнү салыштырып. Көп какой-то 1 минуттай карады. Карап тургандан кийин башын чайкады, анан дарыны үзбөй иче бер деп койду. Кайра өзү айтты, Ал ойлоду да, мен айткан жокмун да сизде. Алла Өзүм жазып берген дарыны ичип атат деп ойлодум. Медицинанын дарысын вообще ичкен жокмун. Себеби анын дарыларында уже ашказаным ооруй баштады амачы. Наке жамаат, шуну карагыла. Жакшылык жыргап калган азыр, Кудайга шүгүр. Азыр чуркайм, кээ бир учурда чуркап калам, эми чуркап болбойт. Десеге болгондо шашып чуркап барып ала коем ушундай. Дарилерди токтотпой секинден иче бересиң. Жанагында уже доза кылбайсың уже. Көп доза кылбайсың. Азыр кайнатмасын ичесиң, жайында күзүндө көрөчү азастан ичип турасың. Уже дозаларын сурап коёр, мондай деп дозаларын аз кылып, 1 жыл 2 жыл кенен ичип жүрө берейли, макул, рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Кандайсыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Бала чакалар тынчпы? Отурасыңар баарыңар? Урматтуу жамаат, мен силерге бир видео обращение кылайын деп эле. Биздин кызыбыз өткөн жылы да декабрь, ноябрь айынан баштап орушту баштады. Анализдерди тапшырдык. Окулдук дегендей. Медицинадан издедик, таба албадык. Кийин онкология деди. Правый сторона деген. Рак грудного клетки болгон да. Кийин онкологияны беребиз, окулабыз дедилер. Биз аны кылдырбастан Мелисбекти тапканбыз. Мелисбек менен сүйлөшкөнбүз. Кыргызстандагы туугандар менен аныкташты. Видео обращение кылганбыз бу тууралуу. Ошо декабрь айынан Мелисбектен у коргошунду алып ичишти баштаган да кызым. Декабрь айда. Биринчи анализин азыр жөнөтөм. Кийин көрөсүңөр. Жакында биз Ташкентке барып, биз өзү Өзбекстан Андижан облусунданбыз, Ханабад шаарынан. Biz Taşkent'e barıp analizlerini tapşırtırıp köreli деп tapşırtırdık da Kudayga şükür rezultatını jönötөм hazır sizlerge. U korgoşun içkenizden keyin 6 ay öttü. 6 aydan keyin atın şükür oşo raktın tukumu da uruğu da kalbaптыр da Kudayga şükür. Men demekçi bolgonum Melisbekке rahmat. Eldi kızmatda bola bersin. El üçün İşte elde kişine bolsa da bir oru surkosunda bir davasını, şifasını izildenip jatat. Bul balaga Kudaydan uzak ömür tileyin, bala çakalarının gününü görsün, uayını görsün deyin de. Men rezultatты okugandan keyin bayağı vraç bergen nerseni ukkandan keyin közümden jaş çıkıp ketти de. Balam jakşı bolup kalganга sүйүнгөнүнчү. Кудайым калгандарга да Алла шифасын берет. Мелисбекти ошо дарысын иче бергиле. Кудай буйурса
зор болуп кетесиңер, Кудай кааласа. Кудадан сурап, ул коргошун, алтын тамыр, Балеголов деген дарыларды берип атат Мелисбек. Бардыгы жакшы болот. Кудайым шифасын берет баарыңерге. Мелис мырза алгачкы жылдары жакын адамдарын гана дарылап келген болсо, ушул тапта ага кайрылып, сакайып кеткендердин саны өскөн сайын биринен бири эле чет жактардан дагы келгендердин саны көбөйдү. 10 жылда оорунун саны аябай көбөйдү да. Демек биз кайра ата-бабабыздын жолуна чөпкө кайтышыбыз керек да. Ошондой эле болот. Ансыз ооруну басаңдата албай атабыз да. Көбі бақыштар БАДын түрін ишти, там доказано, сертификат, лицензия деп, больницанын түріне кирди. Это уже запарились, там последняя стадия, короче, аконит болот элдин баарыначы. Другой стадии нету. Уже жок, короче, bizde, короче, канча киши менде онда жүрөтүн, онтип лечение кылыпчы, короче. Последняя стадия, да, короче. Что интересно было, аконит черно по белому жазылып турат. Продлевание жизни, омолаживание организма, продлевание жизни деп турат. Значит, буну, короче, 1-2 күн эле ичпеш керек. У него есть система своя. 10 күн ичип, 10 күн эз алып, 10 күн ичип, ушундай жүрүш керек да. Мага мисалы жаңы оорулар келсе вообще классно было бы, да, например, да, вот подтвердили, да, короче. Bizde как идут, короче, полный, короче, химия болуп анан эчтеси калбагандан анан келип кыйналып атышат, помоги депчи. Но тем не менее тоже аконит, ал өзүн күн бербейт. Он дает о себе знать. Так что если у тебя там лично өзүң ичип, за 3 месяца мы дадим результат, короче. Да, себе деле остро. Ну да, так, 1 ай эле болуш керек. Там посмотрим, да, время покажет. Уже мен видеого киргизип аткам. А видеого кирбей канча айткандар, даже анализ жок деп жүргөндөр деле андайлар көп, эле өзүбүздү көргөзбөйбүз дегендер да көп. Мындайларчы. Ошондо маалымат туура эмес берип койгон, сен эле өлөсүң деп элечи. Мисалы, өлүмдү эле жаза берген да, 3 киши өлдү, 4 киши өлдү депчи. Туура эле алар туура эмес пайдаланып. Туура эмес ичкенде, өзүнчө ойлонуп ичкендер бар. Өзүнчө эле мүнтөлү ичсе болот экен, мен тигил айтты деп ичкен, жоозу мустак ичип алгандар бар, жоозу алкасынан арак ичип ийгендер бар. Кечирип коелу. Эрежеси бар турбайбы? Ооргошундун өзүнүн эрежеси, өзүнүн жолун сактабаса, алда туура эле мындай эле жалып турат. Мени жакшылап карап, мен өзүмүн жолу менен карасаң, мен сени айыктырам, а кичине эле мынтип кылсаң, мен сени алып деле кетип калам деген суроосу бар экен да мындачы. Ошол үчүн азыр бу жерде мурда тиги Дордойдо эле отурчубуз коллегабыз менен. Азыр мен өзүнчө бияка кетип, элдер келип ушул жерден ичип, мен колуман үйрөнсүн деген маселени ошону коюп атам да. Кадимкидей жатып жерге, өзүңүз көзөмөлдөп, жатпаса дагы бу жерге келип, бир 4-5 саат отуруп, эз алып, ичип кетет да. Сизде демек бул алдын алуу, оорун алдын алуу боюнча дагы кайрылгандар барбы? Ошо оорун алдын алуу, жаңы оорубуз менен могу мастопатия, жоозу эпилепсиясы менен келсе, мен кадимкидей сүйүнөм да. Эртерээк келсе, эч ала элексиңерби деп, мен кайра сүйүнөм да аларчы. Мен анча мынча айтам да, бул ооргошун бир 2 айда эле сени айыктырып коет деп. Кес-кестер түшүнбөй кайра эле кетип, ооргошун тапшырып алып, башкача айткан дегендер бар. Мисалы Кыргызстаныбызда. Бири мактаса ошого эле кете берген адаттуу бар эле экен деп. Сиз ушу болжолдуу түрдө канча киши айтты деп эсебин айта аласызбы? Өзүңүз иштешкенден бери. Мисалы, мени январьдын башында YouTube каналга чыгарды, элдик дарыгер. Ошо январьдан баштап, анан ушу канча 50-60-70 кишиге чейин жүрдүм менде лечение. Возрасттагылар кишилер, тигилер булар. Но уже дагы бир 10-15 киши дагы лечип атат. Но уже точно айткан, официально, документально айткан 5 жүрөт айып. Но мага айтты, чөпчүлөр, биз чөпчүлөр өзүнчө сүрүшөбүз дейт. Сен ушу 50-60 киши эмес, 100 кишиден 1 кишини айыксаң, сен бул дүйнө эмес, наркы дүйнөдө да бактылуу болосуң деп аткан да. Мен билип эле турам да, жок, по-моему, менде бир
5-6 kişi эле айыгыш керек, мындай эле атак 10-15 киши жөн эле айыгыш керек деп. Ошондо бардык эле мынтип бере албайт да. Мындай эле бир Кудай таалам үстөн береби, ушундай эң эркини күчтүү киши гана бере алат да, бул ошондойчу. Барат эле бирөөнү мен үйрөтсөм аны бере албайт эч качан. Баары ката кетирет. Или мисалы мен жөн эле передозировкада ком, ошону көтөрө алган киши гана көтөрө алат экен да. Мисалы ооруз катуу болуп атканда атайын бир 2 күн передозировка кылдырам да. Антпесе оорун козгоп албайт деп ойлойм ошондой депчи. Сиз өзүңүз көзөмөлдөп турбайсызбы? Ар бир кайрылган адамга жанагы. Аракет кылып атам. Себеби дегенде бул ооргошум. Ар бир күнүн туура эмес туруп өзү кайра, короче, кыйнап эметем, но таң калам кескесте передозировка болгондо сүйлөшпөй эле жүрө беришет, мындай эле сурап коюшат, анан жөн эле чалып ийгендерде мен таң калам, кыйналып атыптыр деп анан сразу чөп эле туура келет да. Передозировканын кескестери там больницада спокойно эле капельница алып эле чечип деле коет. Баардык эле үйрөтөм, ооргош чечип атам деле айыккыла депчи. Бекитпей эле койгула депчи. Анын несинен бекитиш керек ал ооргош. Бул эле кадимки эле биздин баягы Кыргызстандагы багуу чөптүн бири болуп атат да. Ошо адамзаттын ден соолугуна пайдасы бар үчүн мына колдонуп сакай алгандар көп экен да. А сиздин багыңызда муну жогорку деңгээлге, мамлекеттик деңгээлге алып чыкса, могу элдик дарыгерлердин башын кошуп бир мындай бир кеңирээк иш алып барса кандай болот деп ойлойсуз? Мен ал мечтам. Ошо болуп кетсе кандай сонун болот эле депчи. Мен азыр иштеп аткан нерсем деле бул любой эле киши мен жөн эле даже мындайча айтканда медицина келип деле түрмөгө отургузуп койсо болот, же болбосо атып деле кетсе болот да. Сен элди өлтүрүп атасың, же тигинтип атасың депчи. Бул мечта элдин баарына секиринен бери көп нерсени айыртырса болот дегенчи. Дүйнө бар экен да. ВОЗ деген бар. Ооба. Кытай, Орусия өңдө башка чет өлкөлөргө баам салсак, өздөрүнүн улуттук медицинасын ала жүрүп, калктын саламаттыгын сактоо багытында өсүш кадамы болуп жаткандыгын байкоого болот. Кыргызстанда дагы элибиздин саламаттыгын сактоодо колунан келишинче өз салымын кошуп жаткан Мелисбек Мисанбаев өңдө элдик дабагерлер үчүн да мамлекеттик деңгээлде колдоого ала турган иштиктүү иш-аракеттер болоруна ишеним артып туралы.